Адина Тажидин кызы өзүнө катталган транспорт каражатына мүлк салыгын төлөө үчүн келди. Анткени ушул жылдын 1-сентябрында транспорт каражатына, ал эми 2-сентябрында турак үйлөргө, батирлерге жана жер участоктарына салыктарды төлөөнүн мөөнөтү бүтөөрүн жакшы билет. Автоунаанын салыгын төлөгөнү келдим. Жыл сайын автоунаанын салыгын төлөп турамын. Кечиктирбегенге аракет кыламын. Ошо салык төлөө мөөнөтү 1-сентябрга чейин болгондугуна байланыштуу кечикпей төлөгөнгө аракет кылабыз. Автоунаалардын транспорттордун ээлерине дагы айта кетет элем, кечиктирбей төлөгөнгө аракет кылыңыздар. Жарандар салыктарды каалаган банк мекемесинин кассаларында, почта бөлүмдөрүндө, ошондой эле жеке терминалдар, мобилдик банкинг, уюлдук тиркемелер жана төлөм карталары аркылуу төлөсө болот. Салыктарды өз убагында төлөбөгөн учурда жеке жактарга 1000 сом, юридикалык жактарга 5000 сом мөлчөмүндө административдик айып салынат. Мындан улам салык кызматы жарандарды кечиктирбестен салык төлөөгө чакырат. Баткен шаарынын элине кайрылып кетер элем, жана жогоруда мен эскертип кеттим. Август айы өзгөчө ай болуп атат, себеби айдын акыркы күндөрү 4 күн эс алуу болуп атат өкмөттүн токтому менен. Эл менен кошо мекеме ишканалар дагы эс алуу болуп калып атат да, банк уюмдары иштебей калып атат. Ошондуктан суранып кетет элем элден 1-сентябрды күтпөй, 2-сентябрды күтпөй, 28 августка чейин тиешелүү салыктарын төлөсө. Учурда унаа салыктары 35%, ал эми турак жай жана жер салыктары 40%га гана төлөнүп бүттү. Белгилей кетсек, жогоруда айтылган жер жана мүлк салыктары жергиликтүү бюджетке түшө турчу салыктар. Айжан Аташтанова, Эрнест Азамат уулу, Алтын бешик жаңылыктары.